тынчтык керек карыгада. Бул жалпы айымдардын жардамчысы десем болот. Чакыруулар болгон сайын кичине таанылып келаттырмын. Мен дагы сүйүүдөн жабырк тартып жүргөндө угуп калгам дейм. Негизи бирок бир адамды аябай көмүр тутуп, ошол адамды туурап көп андай жага бербейт. Ичибизден жаман ойлоп эле ушул досум мени бир күнү сатып кетет. Ошол кыздарга үйлөнгөндөн кийин эле досторум жок болуп кетчү. Үмүтүбүз бар. Андан көрө тамак жасап мен өзүмдү жакшы реклама кылайын. Ыйлачылап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы. Кайгы. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Күркүрөгөн күздө сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Азыр биз жалпы командабыз менен Барвила эс алуу борборуна келдик. Өтө сонун локация, фотосессия же болбосо шаардын ызычысынан тажасаңыздар, бул жака келип эс алып кетсеңиздер, аябай кандай сонун эмоция менен кетесиздер. Бүгүн биздин даам программабыздын кезектеги чыгарылышы. Сиздердин суранычыңыздардан улам биз бүгүн даам программасына Алтынай айымыбызды чакырып алдык. Күркүрөгөн күздө жагымдуу музыкалар болсун, жакшы маанай болсун деген маанайда көрсөтүүбүздү баштайлы. Алтынай, котман таң. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Негизи ушул нөшөрлөгөн жаңгыр деген ырды ким ырдайт деп элечүм да. Алгач мен эмесин уккамда бир кыз менимче бир көл жээктеби, бир көлчүктүн жанындагы гитара менен ырдаптыр да. Аябай жакшы ырдаптыр десем, астына бул Алтынайдын ыры, Алтынай ырды деп жазып атпайбы. Ошондон улам сиздин баракчаңызга катталып калган баса. Ошол ырыңызды гана жакшы көрүп, чүпчүн айтайын азыр. Алгач эле маегибиз, биздин ашканабызга келип калдыңыз. Программабызды көрөсүзбү? Ооба, көрчүмүн. Бардыгын эмес, бирок көрчүмүн. Анан мен да ушул тамак жасап бир өзгөчөлөнөм деп калчыңыз беле? Жок, мен мындай жоопкерчилик мындай анткени рецепт менен бөлүшөбүз, анан өзүм баягы турмуш кура элек, опытым аз болгондуктан кичине тартындым программага келгенден. А так Жасайсыз тамакты. Ооба, аракет кылабыз. Бүгүн эмне жасап бересиз? Аябай дүрдүйүм, ден соолукка пайдалуу гана азыктар турат биздин дасторконубузда. Мага кызык болуп атат да, булардан биз эмне жасайбыз деген. Өзүңүз кайсыл жактын кызы болосуз? Нарындын кызы. Нарындын кызы. Негизи бул жерде 5 бармак же чучук же эт болуш керек эле. Курдак жок дегенде. Ооба. Эми биз азыр баягы замандын талабына ылайык көптөгөн жаңы нерселер жасалып, улам өсүп, өнүгүп, баягы 5 бармакты жебей, туура тамактанууга өткөндү үйрөнүп атпайбызбы? Ошого байланыштуу эми 5 бармакты бардыгы эле жасаганды билет, курдакты эми баарыбыз эле билебиз деген ойдо кичине өзгөчөлөнөлү деп аракет кылып келдик. Биринчи ушул сиздин программаңызга мен өзүм жалгыз келген жокмун. Жардамчым керек болду. Ошон үчүн ушул жардамчымдын жардамы менен сиздерге өзгөчө тамак жасап берели деген аракетте. Ушундай аппарат MyCook деп аталат. Бул жакка Бул Алтынайдын жардамчысы. Ооба. Бул жалпы айымдардын жардамчысы десем болот. Ишкер айымдардын, жалкоо айымдардын дейм. Эми өзүнүн убактысын үнөмдөгөн айымдар үчүн десек тура болот экен, мисалы үчүн. Анткени балдарга да көңүл буруш керек. Мисалы көпчүлүк айымдар азыр иштешет. Ошондуктан бул аппарат бардык айымдарга жардамчы боло алат деген ойдомун. Жакшы, анда баштадык. Эмне жасайбыз? Бул аппараттын жардамы менен биз азыр ысык мезгилге байланыштуу биринчи суусаганыбызды кандырып алалык деп кулпунайдан сок жасайбыз. Ал үчүн бизге кулпунай керектелет. Тоңдурулган деле болот. Тоңдурулган кулпунай керектелет, анан суу, анан сахар. Абдан жакшы, анда баштайлы. Жакшы экен. Анда эмесе Алтынай айым баштайлы. Ооба, кулпунайдын буюрса, бисмилла деп ачып алабыз. Бул жака кулпунайды салабыз. Биз бул жака 400 грамм салышыбыз керек. Бирок 400 граммдан ашып кетсе эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт негизи. Баягы 2 адамга ылайыктап азыр салып алабыз да. Сахар салабыз. Шекер салабыз. Так, кол менен сала берейин. Урушпайбы мени эч ким? Эч ким сиз урушпайт, замандаштар, биз колубузду жууп алдык. Анан 500 грамм суу куябыз.
Баарын эле куюп салайын. Дамдуураак болсо керек, э? Көбүрөөк болсун, э? Балким көбүрөөк ичкибиз келип калат. Далее деп басып коебуз, салып туруп, бул жака биз ага чейин эле дайындап койгонбуз. И бизге бул даяр кылып берет. Абдан жакшы. Менин жардамчым көрүп атасыздар, иштеп атат. Бул бизге сокту бир 2 мүнөттүн 1 мүнөттүн ичинде даяр кылып берет. Абдан жакшы. Алтынайым, негизи сиздин үйүңүздө кандай тамактар жасалат? Мен өзүм Кандай тамакка жакын табитиңиз? мен акыркы жылдарда баягы ашыкча салмак кошуп албаш үчүн бир 2 жылдын жүзү болуп калды, туура тамактанууну көзөмөлдөп келем колдон келишинче. Ошого менин үйүмдө жашылча жемиштер көбүрөөк. Баягы беш бармак, курдак, манты, лагман деген тамактар дээрлик эсе жасалбайт. Конокко барганда эле баягы ооз тийип койбосом, көбүнчө ушундай жашылча жемиш, шорпонун түрлөрү, мисалы чечевичный суп, тыквенный суп, буюрса алдыда да жасайбыз. Ошондой тамактар үйдө көбүрөөк жасалат. Салмак кошуп албаш үчүн, э? Ооба. Негизи өзүңүз кайсы тамакка табитиңиз тартат? Айылда бардыгыбыз эле беш бармак жеп чоңойгонбуз. Апаңыздын бир кайсы тамагын тамшанып жейсиз? Мына биздин сок дагы даяр болду, э? Мына биздин сок дагы даяр болду. Жогоруда айтып өткөндөй 2 минута, 1 минута ашып кетсе даяр болот. Биз бул кувшинге куюп алайлы. Азыр дамдап көрөбүз, замандаштар. Алтынай айым бизге Кулпунайдан натуралдуу табигый азыктардан бизге сонун сок жасап берди. Азыр дамдайлычы, кандай болуптур, э? Эмненин ичинен чыгыптыр Алтынай деп. Бисмилля. Келиңиз. Бисмилла. Ай, укмуш. Өзүмө аябай толтура коюп болдум ошентип. Жок, укмуш. Сиз көрөкчө токсойсуз. Укмуш. Бисмилля. Менин деле колумдан бир нерсе келет экенби? Точно бир нерсе келет экен. 1 мүнөттүн ичинде ушундай дамды сонун сок жасалганына абдан мен мындай ыраазы болуп турам. Ар бирибиз ушул натуралдуу гана азыктардан тамактанып жүрсөк, биринчиден ден соолугубузга пайдалуу Алтынай, жана өмүрүбүз узун болот. Кийинкисине сиз десерт тапканыңыз, мен аябагандай таттууну жакшы көрөм. Жасайлы анда? Ооба, мен дагы таттууну жакшы көрөм. Ошон үчүн азыр биз быштак менен шоколаддын аралашмасында таттуу десерт жасайбыз. Жакшы, кеттик анда. Эмне жардам берейинби? Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр бизге Алтынай десерт жасап берген атат. Ал кандай десерт экен, өзүнөн сурасак. Биз жогоруда айтып өткөндөй творожный шоколадный десерт жасайбыз. Ага чейин бизге творог, шоколад, сливочное масло, сахар керек болот, жумуртка керек болот. Жумуртканы биз бул жака салып даярдап койгонбуз. Азыр бизге 500 грамм творог керек болот. Менин жардамчымдын жардамы менен Дароо эле жасалат деңиз. Дароо эле Азыр эмне 2 мүнөттө эле жасалат. Көркүрөгөн күздө кандай жаңылыктарыңыз бар? Биз менен кандай бир өзгөчөлүк болуп жаткан жашооңузду туурасын айтып берсеңиз. Кудай буюрса, чарманчылыктын үстүндө эле иштеп атабыз. Мен буга чейин мамлекеттик картографиялык кызматта иштечимин. Анан ал жактан жумуштан кеткенмин. Чарманчылыкка көбүрөөк көңүл бурайын деп. Анан ошол чарманчылыкка көңүл бурайын деп кеткен соң, ушул чарманчылыктын үстүндө эле Кудай буюрса иштеп атабыз. Анан азыр күркүрөгөн күздө өзүңүздөр билгендей той аш көп дегендей. Ошол тойлорго кызмат кылып атабыз. Кудайга шүгүр. Чакыруулар болуп атат. Чакыруулар болгон сайын кичине таанылып келаттырмын деп сүйүнүп иштеп атабыз. Көбүнчө тойго чакырганда кайсы ырыңызды суранат? Алтынай, ушул ырдырдап бериңизчи. Сөзсүз жамгырды суранат. Жамгыр, кыш болобу, жаз болобу, жай болобу, сөзсүз түрдө ошол ырды суранышат, э? Ооба, көбүнчө жаштар жеңил бийге түшүүнү каалашат. Ошол ырга, э? Ооба, көбүнчө үйлөнүү, үлпөт тойлорго барабыз. Азыр эми шекер салышыбыз керек. Шекерди салып алалы. Алтынай, ушул ырдын жаралышы мага абдан кызык да, тарыхы. Бул чыгарма көпчүлүк буга чейин интервьюлардын баарында эле айтып келем. Балким билгендер бар, билбегендер бар. Өзүмдүн бир тууган агамдын чыгармасы. Ушу сүйүүдөн жабыр тартып аябай чыгарса керек. Анан мен дагы сүйүүдөн жабыр тартып жүргөндө угуп калгам дейм.
Жаман жабыртаткандар. Жабыртаткандар. Негизи жабыртаткандар көбүрөөк чирөткөн да ушул, Эми баягы кайгыргыбыз келгенде анан биз көбүнчө баягы жамгырда күндүн көзү көрүнбөй калганда эле кайгыргыбыз келе берет го адамдар. Ошол кезде кайгырып, табият менен сырдашып отурган бир армандуунун бир чармасы да. Анан жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп биздин элде армандуулар көп экен. Ошон үчүн бул чыгарма көпчүлүккө жакты го деп ойлойм. Демек, агаңызга таандык. Ооба, Бир тууган агаңызга таандык, э? Биз бул жака баарын салып алдык, эми сливочное масло да салып алабыз. Ыр кайсыл жылы чыкты эле? Агаңыз кайсыл жылы ушул ырды жаратыптыр? Агам мен студент кезде 17-18 жаш кезимде, мындан 10-12 жыл өтүп кетти. 2010 жылы бул чыгармага мен аранжировка жасаткам уже. Бир 2009 жылы жарык көрсө керек. Биз бул жака салып алдык ингредиенттерибиздин баардыгын. Эми крышкасын жабабыз дагы. Кайрадан эле далее деп басып коебуз. Болду, өзү даяр болуп калат. Өзү бизге даяр кылып берип коет. Мына жардамчым бизге десертибизди дагы даярдап берди. Биз азыр сиз экөөбүз чогуу десерттен оз тийебиз. Өзүңүз канча бир тууган Алтынай? 4 бир тууганбыз үйдө. Мен эң кенжесимин. Ошон үчүн эркерээк болуп үйдө көп тамак жасабай, анан эми эле өзүнчө бөлүнгөндө айла жок курсагың ачканда өзүңө жасап жеш керек болот экен. Ушунчадан салып турсам болот окшойт, э? Келиңиз. Чоң рахмат. Байкелериңиз каякта? Борбордобу же ушул жамгыр ырынын автору байкем ата-энем менен кошо турат. Үйдүн кичүүсү. Бир кызы бар. Ошол келинчеги менен ата-энемдин жанында. Колумда. Анан чыгармаларды жаратып атасызбы деп сурап коем. Байкем азыр үйлөнгөн, бир кыздын атасы. Ошол ата-энем менен ошол жакта Кочкордо турушат. Анан үйлөнгөндөн кийин бактылуу болуп калдыбы, билбейм, армандуу ырлар чыкпай калды. Эме илхам келбей калды дейсизби? Ооба, илхам келбей калды. Анан балким кыздуу болгон, балким сандыгында кызма деген балким чыгармалар жаткандыр. Анан Кудай буйрса байкем жаңы ырлардан жазып турса, ал чыгармалар бизге жакса, ырдап турабыз буйрса. Устатынан шакирти өтөт дейт. Кайсыл инсанды менин устатым деп айта аласыз? Негизи бирок бир адамды аябай көмүр тутуп, ошол адамды туурап көп андай жага бербейт. Ар бир адам индивидуалдуу, ар бир адам оригиналдуу деп эсептейм да. Ошондуктан баягы устатым, анан мен ошондой болгум келет деп аябай көмүр тутпайм. Бирок ошонсо дагы ушул чармачылыгыма көмөк көрсөтүп, кандайдыр бир деңгээлде жардамдарын берип, кеп кеңештерин берген инсандар бар. Анан ошол бир адамды айтыш кыйын. Азыр бир адамды айтып койсом, экинчиси таарынып калышы мүмкүн да. Мен десертим жактыбы сизге? Абдан дамдуу болуптур. Анан Алтынай чыгарма таңдоодо, мисалы үчүн сиздин стилиңиз ошол кайгылуу, жамгыр, биз ошол образда сизди көрүп калдык. Мен сизди мындай шаңдуу ырды ырдап, мындай ортого танцыга түшүп, ырды ырдашыңызды мындай такыр элестете албайм да. Көпчүлүк ошондой. Өзүңүз да мындай жай баракат, мындай романтичный жүрөт экенсиз. Анан сиз ошол бир ор салмактуу ырлардай да образыңызчы. Андай эмеспи? Алтынай өзү ошондой образдагы айымбы? Же тескери мындай шаңдуу, тамашаны сүйгөн? Негизи ырларга келсек, кайгылуу ырлар жагат да. Бирок жашоодо мен шайыр күлүп жүргөн, уюштуруп, мындай досторумду келгиле деп чакырып дегендей ушундай кызмын да. Бирок ырдаган чармаларыма келгенде кайгылуу. Ошон үчүн көпчүлүгү суроо беришет. Башыңдан аябай армандуу нерсе өттү эле, эмнеге кайгылуу ырдайсың депчи. Анан негедир кайгылуу эле чыгармалар жага берет экен. Аракет кылып шаңдуу ыр жаздырып көрдүм. Жакында эле жарык көрдү, 1-2 жума болуп калды. Ыр тилек деген чыгарма. Ошол чыгарманы аткардым. Анан угузуп атпаймынбы? Жакындарыма шаңдуу ыр жаздым. Мындай көңүл ачууга ылайыктап, мындай шаңдуу ыр жаздым десем, эң шаңдуу ырың ушулбу деп күлүштү да. Мен алардын баягы көз карашында ал деле жайыраак болуп калган окшойт деп ойлоп койдум да. Ошондуктан негизи бат-бат ырларды ырдаганда өзүм мындай
кандай десем, баягы орусча айтамбы же кандай кайф ала албайм да. Ар бир ырды созуп, мындай ырдаганда мага ошол нерсе мындай эргүү берет. Эргүү берет. Алтынай, дос деп калбадыңызбы? Негизи айымдардын досу болбош керек да. Дос күтүү азыркы заманда оор да. Анан кооптуу да болуп калды. Мисалы үчүн айым менен ушул айым менин досум деп айткан бир көп деле нерселерди адамдардан уккан эмесмин. Мисалы үчүн чет жактагы көптөгөн инсандардын мага өмүр баяндары кызык, это моя подруга, it's my friend дегендерди көп уккан эмесмин да. Сизде подруга барбы, досуңуз барбы өзүңүздөн? Доско болгон мамилеңиз? Менде достор көп. Ар бир досум өзүнчө, ар бир досум менен өзүнчө подход, өзүнчө мамиле бар. Досторго баймын десем деле болот. Ошонун баарын менин досум дейсиз. Ооба. Бирок анан баягы ичибизден жаман ойлоп эле ушул досум мени бир күнү сатып кетет, ушул менин айыбымды ачып коет деп албетте жаман ойлой берсең ал адамдан жаман нерсе келиши мүмкүн да. Анан достордун көп болгону, жакшы санаалаштардын көп болгону бул адамдарга жакшы эле алып келет болуш керек мындай. Анткени өзүң кайгырып отурганда ошол досуңа жолугуп бир чыны ысык чай ичсең деле чай үстүндө сырдашып дегендей бул жакшы эле нерсе болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан мен досторумдан көп деле нерсе бар. Мен айыбымды айтып койбойсуңбу, анан мен менен өмүр бою дос болосуңбу деп эч качан требовать этпейм. Ошол учурда мага ал адам керек болчу, ошол учурда өзүмдүн сырым менен бөлүшкүм келгени үчүн айтып берген болом. Анан ал адамдын өзүнүн мойнунда деп ойлойм да. Ответственность сиздин сөзүңүздү таркатабы, сизди сатып кетеби, ал башка адамдын жоопкерчилигинде болуш керек деп ойлойм. Мен сырымды айткым келген учурда айтып берем, айткым келбеген учурда айтып бербейм. Сырдашканды жакшы көрөсүзбү же бирөөнүн сырын укканды жакшы көрөсүзбү? Уккандардын катарын толуктайсызбы? Көбүнчө уккандардын деле, анан негизи эми мындай болбогон нерсени күчөтүп, анан мен мындай болдум деп деле көп деле айта бербейм негизи өзүм. Бирок мындай сөз кезеги келгенде кеп кеңешимди деле бере алам. Бизде кыздар мындай го, көбүнчө. Мен балдар менен да достошом, бирок балдардын жеңил. Кыздар менен достошуу же мырзалар менен достошуу? Негизи балдар менен жеңил да. Эмнеге? Анткени менимче проблемасын айтпайт, шурулдап ыйлабайт, кыздар арасында көрө албастык деген нерсе да болуп кетиши дагы мүмкүн да. Ошондуктан балдар менен достошсоң, ал нерсе кичине азыраак болуш керек да. Бирок досторума жакшы эле жакшы кыздарды таап берип, мындай тааныштырып, аракет кылып. Сиз жана айла жеңелерден өтө турбайсызбы? Мен ошол профессия жок болуп калган деп ойлогом да. Жана шустрый жеңелер бар го, баттактан тааныштыра калыптым, үйлөнүрө калыпчы. Мен эмне үчүн жакшы мамиле куруп, ошол досумдун девушкасы менен да жакшы мамиле кургум келген себеби биз ушул достугубузду сактап, мамилесин сактап калалы деген ойдо. Ушул жакшы кыз экен, ушул кыз менен сүйлөш, ушул кыз сен жакшы экен деген сыяктуу кеп кеңештеримди айтып, анан ошол кыздарга үйлөнгөндөн кийин эле досторум жок болуп кетишет. Аялдары, келинчектер кызганат окшойт да. Ошол нерсе болот экен, кызгануу болуп, анан досторум өзүнөн өзү эле иргелип жок болуп кетет экен. Анан мейли эми, главное өзүнүн адамын тапты, өзүнүн жашоосу менен жашап кетсе, эмне үчүн жаман. Бактылуу болушсун, мен досторум деле. Өзүңүз кызганчаксызбы? Көбүнчө адам ишенбеши мүмкүн, бирок 30 жашка келейин деп эле калдым. Аз калды. 30-тун таманын чейин адамды калсам. Бирок ушуга чейин баш айланып, кызганып, ыйлап, ушундай сүйүүгө кези элекмин. Каяка жүрсүң? Эмне? Билбейм, мени көбүнчө ошол Алтынай чармачылыгына көп көңүл буруп иштеп алсын деп Кудай мага жакшы жолуктурбай жатат окшойт. Мектепте да жолуктура алмайсызбы мындай? Эми болгон соок сүйүүлөр деп коет го бизде. Студенттик күндөрдө мисалы өзүңүз буга чейин мамлекеттик кызматта иштегениңиз болгон эмеспи ушул бир кандай? Анткени мындай да, кыз киши бат эметип кетет да, сүйүп кетет да, мырзага карагандачы. Бат сезим билдирип алат, мисалы антип сизде арба болгон мырза болгон жокпу? Жок, мен анчалык берилбейт экен. Мен көбүнчө акылым менен көбүрөөк ойлонот окшоймун да. Менимче сиз сүйгөнсүз, бирок акылыңыз менен сүйгөн окшойсуз. Акылым менен көбүрөөк. Мен баш айланып, анан жок, мен ансыз жашай албайм деп, мисалы жанагы кыздар арасында даже окутуп алганга чейин барышкандар бар го. Анан мен анчалык башотум менен сүйүүгө бериле албайт экен. Балким келиңиз Назира айым сүйүп үйүнү токтотуп
Андан көрө тамак жасайлык, балким тамак жасаганды көрүп алып, анан балким сүйүлөр башталып кетет да. Сүйүлөр пайда болуп кетет. Сиздерге Эме чоң эмем бар дебейсизби? Надеждам бар дебейсизби? Үмүтүбүз бар. Андан көрө тамак жасап, мен өзүмдү жакшы реклама кылайын. Жакшы. Таптуу укмуш жасайт экенсиз. Дамдап көрүп, чын абдан соонун десерт болуптур. Абдан соонун сок жасайт экенсиз. Эми бизге эт бериңиз, кыргыз болгондон кийин эт жеш керек да. Кочкорлуктар. Бирок бул жерде тооктун этинен биз шашлык жасайбыз. Ой, менимче сизге бир эт жебеген вегетарианец керек го, Ошондой керек го дейм. Мен өзүмдүн менюм болгондойбу, Сиздин менюңузга дал келген. Биз бул жакка даярдап алганбыз, баягы убакытты үнөмдөө үчүн. Бул жакта перец, помидор, пияз, и тооктун эти бар. Оңой эле. Бул жакка баягыдай эле жардамчымдын жардамы менен Тизип алабыз, ооба. Биз аз адам болгон үчүн экөөбүзгө ылайыктап эле алып атабыз. Негизи бул сиздин жардамчыңыз канча кишиге ылайыкталган? 8 адамга ылайыкталган. Бир үй бүлөгө турбайбы? Бир үй бүлөгө. Албетте, биртикке 5 мүнөттөн кийин которуп алабыз, оодарып. Анан бизге даярдап берет. Шишкебек даярдап. Ооба. Баягыдай эле окейди басып коебуз. Сим-сим откройся дегендей эле. Бышып кал депти. Ооба, бышып кал деп. Алтынай, кандай үй бүлөдөсүңүз? Ата энеңиз жөнүндө кеп кылсак. Апаңыздын бир айткан кеңештери эсиңизде барбы? Мындай дайым айтып келген. Мисалы үчүн, кызым мындай бол, атаңыздын бир мындай сөздөрү сизге дайыма кулакка сиңген, дайыма жаңылымдуу кылган. Ата энем кызматкер адамдар болушту. Атам электроэнергия тармагында иштеди 40 жыл, азыр ардактуу эс алууда. Мамам болсо медайым. Мамам дагы азыр эс алууда. Анан карапайым эле, тамаша көй, аябай деле бизди катуу деле кармаган, мындай сүрдүү. Ата эненин колунда бизге чоңойдум деп айта албайм. Бизде мындай атам тамашалап айтып калат, биздин үйдө демократия депчи. Ар ким каалаганын кылат деп. Ушундай энеркин үй бүлөдө чоңойдум. Анан ата энемдин ошол сөзү, энеркин койгонунун себеби ушул апамдын сөзү деп калбадыңызбы? Апам мага өз абийириң өзүңдө деген сөздү айткан да. Мен мектепте окуп жүргөндө өз абийириң өзүңдө, кандай болсоң дагы өзүңдүн жашооң. Анан бир жаман жолго түшөрдө же болбосо мындай ар кандай азгыруулар болот жашоодо. Анан ошол кезде ошол сөз аябай эсиме келет. Өзүңдүн абийириң өзүңдө дегендечи. Ошо ата энемди уят кылбайын, ата энемдин жүзүн жер каратпайын, алар мен менен сыймыктанып эле жүрүп өтүшсүн деген баардык күч аракетим ошондо. Атаңыз сапаңызды кантип тартилетет мисалы? Атыңыз Алтынай, Аку же Акуся. Таптакыр окшошпойт, Кудуйла дешет. Эмнеге? Кундуз эмеспиз? Жок, кудуңдап деп же мындай ушундай бир келечет окшойт. Кудуйла дешет, Атю дешет. Атю. Ошол. Анан дагы эмне дешет? Ушундай эле го. Көбүнчө ошо Атю дешет, анан Кудуйла дешет. Алгач калган маянаңыз эсиңиздеби? Алгачкы маянаны эсте калат. Анан бирөөгө белек алганыңызбы же эмне кылдыңыз эле? Алгачкы маяныңыз канча сом эле? Жана канча жашта элеңиз? Мектепти бүткөндөн кийин бул жака 11-классты бүтүп, анан окуу башталганча сентябрга чейин эжеме жардам берип, Швеяда иштеп калгам. Ошол жакта бир жума иштеп, 290 сом алсам керек. Анан 240 сомуна чач үтүктөгөн учурок сатып алгам. Анан ал биз швейный цехке киргенде магазин бар болчу, кирип баратканда эле проходной деп койчубуз. Анан чыгып баратканда ошол жактан акчабызды алып кирип чыкчубуз да. Анан проходнойдо ошо магазин бар болчу. Анан киргенде эле кукси, сэндвич ушундай нерселерди алып чыгып баратканда эсептесең эле күндө иштеген акчаң тамак ашыңа эле сэндвичке, куксиге кеткен болуп калчу да. Ошон үчүн бир жумада мага 290 эле сом чыгып ошого чыктөгөн учурок сатып алгам. Жашыңыз 30да экен, анан бир убакыт келген экен да. Бардык нерсени мындай таразага коюп салмактоого. Бул жакшы, бул жаман, бул менен дос болуш керек, бул менен дос бол. Ылгап калган учур экен да. Эмнени түшүндүңүз? Эмнени ала алдыңыз? Бир артта кылчайып бир карап көрбөйлү? Эмнени өзгөртүш керек экен? Эмнелер жасаш керек экен? Эмнеге көп көңүл бурупсуз? Эмнеге көп убакытты коротуп салыпсыз? Мен изи ошол
буга чейин айтып өткөндөй достор, анан көңүл ачуу, анан деген сыяктуу мындай. Эми мен бирок дамытат турмушка көрдүңүзбү? чыксам, мен баягы жаштыгым арманда өттү, эч жака барбай калдым деген сыяктуу мен баягы бойдокчулуктун доорун сүрдүм десем болот да. Анан уже өзүмдү баягы турмуш жолуна даярдап, бала тарбиялоого даярдап, мисалы мен өзүм эгер 18-20 жашта эле турмушка чыгып алган болсом, мен ал кезде балдарымды кандай тарбияда чоңойтмокмун, ал нерсени мен билбейм да. Азыр атайын баягы изденип, мындай кыла турбайбы, жолдошуңа болгон мамиле мындай турбайбы деген сыяктуу нерселерди талдап калдым. Анан эми өзүмдү даярдап калдым да. Бирок бул айымдарга ар кимге ар кандай убакытта келет окшойт. Балким кээ бир адам 20 жашында эне болууга даяр болсо, кээ бир айым 30 жашында эне болууга даяр болот. Анан ошол биз өзүбүз даяр болгондо анан үй бүлөбүзгө жакшы көңүл бөлүп, жакшы балдарды тарбиялап, билимдүү, илимдүү балдар чоңоет болуш керек дейм. Сиз курактагы кыздардын бир эмес эми 2ден 3дөн 4дөн балдар бар. Ооба. Алдыңкылары мектепке барып башташты. Анан мындай өкүнбөйсүзбү, ушун жүрө бербей темселеп эрге тийип алсам болмок, азыр жолго элегиден бир 2 балам болмок деген болобу, мындай бир өкүнүүлөр же? Ишенесизби, андай өкүнүү жок. Демек ыраазы турбайсызбы өзүңүз жашооңузга? Себеби айтып атпаймынбы, буга чейин эле айтып өткөндөй, мен ал кезде балким даяр болбой, балким жолдошум менен уруша кетсем, апамдын үйүнө качып кетип, мисалы канча адамды беймазага салмакмын балким. Ошол сыяктуу нерселерге мен бышып, мындай көз карашым өзгөрүп, эми Кудай буйрса, мындай орусча айтканда осознанно ошол шагга даяр болосуңуз керек. Ошондуктан эч өкүнбөйм. Бул дагы болсо Кудайдын буйругу. Канча балалуу болгуңуз келет? 4 балалуу болгум келет. Анткени биз үйдө 4 балалуу, 4төбүзбүз, 2 кыз, 2 эркек. Анан 2-2ден болсо албетте жакшы. Эжем акыркы жакында эле төрөдү. Ал дагы мамамды жолдоп, мамамдын жолун жолдоп, 2 уулду, 2 кызды болду. Анан Кудай буйрса, мен дагы эжемдин, мамамдын жолун жолдойм деген жакшы эле ойлорум бар. Кудай буйрса жакшы. Эми кийинки биздин маегибиз болочоктогу жолдошуңуздун үйүндө болсун. Макулбу? Кудай буйрса, ошол. Мен толтура тамактын түрүн жасап берем. Кудай болсо бир жасаганда айланайын, тим эле 4-5 тамактын түрүн жасап арыдан бери деңиз. Жакшы, ошол күнгө Кудай жеткирсин. Эң негизгиси аял киши үчүн карьера эмес, бул бак экен да. Бак деген сөз бул үй бүлөдө бактылуу, жумушта бактылуу дегендей да. Үй бүлөнүн бактысы аялдын колунда. Анан эгерде үй бүлөдө аял бактылуу болсо, анда бүт үй бүлө бактылуу. Ошондой айымдардын катарын толуктаңыз, Кудай буйрса. Ооба. Мен буга чейин кошумчалай кетейин. Ооба. Чыгармачылык, бул музыка, бул менин жан дүйнөмдүн бир бөлүгү да. Анан эгерде мен балким эрте турмушка чыгып, ошол балдар баккара менен алектенип өзүмдүн карьерама, өзүмдүн жан дүйнөмө убакыт бөлбөй койгондо, бул жашоодогу миссиям аткарылбагандай, бир жагым толукталбагандай сезилип калмак болуш керек. Ошон үчүн өкүнбөгөндүн дагы бир себеби, Кудай буйрса, ошол кичине болсо дагы ырларымды элдер угуп, кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн жан дүйнөм каалаган нерсени аткарып келдим десем дагы. Эшикте күз, жылбырактар саргайып, сонун бир мезгилде отурасыз экөөсүчү. Ыр жетишпей жатат. Бир ырдабайлы кандай дейсиз? Эме тамагыбыз даяр болгончо ырдасак жетишебиз. Макул. Алмаштырып коечу. Жана алмаштырам дедиңизби же одарам дедиңизби? Биз өзү одарылган убакыты келгенде өчөт, анан одарып, кайра быша берет. Жакшы. Анда гитараңызды колго алып жүрүңүз, анда ырдайлы, бийлейли. Алтын айым, мен билем сиз Кыргыздын чыныгы патриот айымдардын бирисиз. Баткендеги болгон окуядан кийин чоң бир концерт болгон. Ал жака да барып катышканыңызды көргөм. Дайыма патриоттук ырлар менен дем күч берип келесиз. Кандай гана окуялар болбосун, сөз тармактарыңыздарга чыгарып бөлүшүп турасыз. Анан эми артта кылчайып карасак, эми бул деле тарых болуп калды. Ошол жоокерлерибиздин маанайын көтөрүү иретинде сизден бир жакшы чыгарма болсо, анан суроомо жооп берсеңиз, Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан биз үчүн биздин үйүбүз, туулуп өскөн жерибиз. Кыргызстанды эч нерсеге алмаштыра албайбыз. Биздин
сүйүктүү жерибиз десем болот. Кыргызстанды ар бир эле атуулуу жакшы көрөт болуш керек. Ошолордун ичинде мен дагы бармын. Элибизде тынчтык болсун деп, ушул биз кичине кезибизде мектептен ырдачыбыз да, кыздар чогулуп алып тынчтык керек депчи. Анан акыркы күндөрдө ушул тынчтыктын баркын билип, ушул чыгарманы эмнегедир үйдө отуруп эле аткаргым келди. Анан сиздердин телеберимиңиздерден аткара кетейин. Кыз бурак тобу аткарчу. Ушул чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Тынчтык керек карыга да, жашка да, тынчтык керек кайынга да, ташка да, апат күндө жан-жаны бар өксүткөн. Каректердин кадимкидей жаштама, тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенин сүйкүм күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдин тонук сүйүүсүнө. Тынчтык керек агып жаткан сууга да, тынчтык керек асманда учкан кууга да, согуш бузат таттуу уйкусун баарыны. Асман жердин ортосуна чок сала, тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенин сүйкүм күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдин тонук сүйүүсүнө. Сол музыкалык чыгарма болду. Ал эми ошол сизге атактуулукту алып келген жана көптөгөн жаштардын уусуна жашына карабай баарды угуп келишет. Ушул өзгөчө күз мезгилинде ошол бир тематика болот деген ойдомун. Баардык бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн урматына жана жаңыдан баш кошуп, үй бүлө түтүн булатып келаткан жаштар үчүн болсун бул чыгарма. Алтынайдын аткаруусунда менин визитная карточкам болуп калды окшойт бул чыгарма. Алтынайды биз бул ушул чыгарма аркылуу тааныганбыз. Мен дагы тааныганмын, сиздер дагы тааныгансыздар. Анда келиңиздер чогуу чыгарманы тыңдайлы. Түрүлүптү алыста калың булут сагынып тоо үстүнө, карайт бизди кыйналып куусалыктан, оругансып шатырап төгөт жамгыр, булуккансып нөшөрлөгөн жамгыр, жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен. Тургум келет жүрөктү мыкшып туруп, анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы. Кайгы төкчөндө көкүрөктү, жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр кайрадан үмүт берип, адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп, жаңы адамдарга кайрадан көрөлүчү, күндүн нурун коштошуп бир жумага, балким айга нөшөрлөгөн жамгыр, жагат мага уктаган сезимимди, козгойт кайра сырдашып жамгыр менен. Тургум келет жүрөктү мыкшып туруп, анан кое берет ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы. Кайгы төкчөндө көкүрөктү, жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жамгыр. Жан жаап кетсе ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр жүрөккө сактабачы. Кайгы төк жамгыр көкүрөктү, жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы, жамгыр
чыгарма кайсы бир тамашоочулардын тамашасынан угуп калдым эле, жамгыр кантип ыйлайт деп. Ушул кантип жамгыр ыйламак эле депчи. Ыйлабай эле бир гана жакшылыктын жана ийгиликтин гана көз жашы болсун. Тамагыбыз бушуп калды. Тамак ичели? Жүрүңүз. Назира айым, мынакей биздин ырдап келгенче шашлыгыбыз да даяр болуп калды. Бул сиздин эме? Подружкаңыз аябай жакшы кыз экен. Мага жакты. Бат-бат, убакытты да үнөмдөйсүз. Сүйлөшкөнгө да жетишет. Сүйлөшкөнгө дагы үлгүрөт экенбиз, ырдаганга дагы, анын үстүнө тамагыбыз да бат бушуп калат экен. Мага абдан жакты. Келиңиз эми шашлыктын өзүн эле жебей, негизи жер жемиштер менен жесек сиңимдүү дагы болот. Ошон үчүн баягы бардык кыргыздарга айтay кетейин да, эт эле жей бербей, кичине чөп чарда эле жеп коелук. Бул салат на скорую руку деп аталат. Баарын эле ошентип капустаны. Арыдан бери турай калчу дейбиз го биз кыргыздар. Шам-шум эте кылайык дегендей. Шам-шум деп салаттын атын коюп коелу. Помидор, перец керектелет. Ушунун баарын салып, азыр 1 мүнөттүн ичинде сизге салаты менен даяр кылып беребиз. Күз мезгили абдан берекелүү, байкасаңыз бардык нерсе бар. Бизге лимонный сок керек болот, ошондуктан лимонду сыгып 2 кашык кошуп алабыз. Бул жардамчыңызды биз дагы сатып алсак болобу? Сөзсүз түрдө. Бул ар бир айым бул көрсөтүүнү көргөндөн кийин жакындарыңызга белек кылсаңыз, бул менин оюмча аябай жагымдуу белек болот болуш керек өзгөчө айымдарга. Сиз деле кааламаксыз да белекке. Ушундай келсе, ошон үчүн мырзаларга айта кетелик, 8 март тууган күн дегендерде эмне белек кыларыңыздарды билбей жатсаңыздар, бизге кайрылгыла деп май кошобуз. Шашылганда майды да унутуп баратыптыр мына. Алтынайым, акыркы жолу эмнеге капаландыңыз эле? Сиз мына капаланган учурлардан кантип чыгасыз? Көп айымдар депрессия бат кабылат, кайра чыгышы оор болуп калат да, мына ушундай айымдарга кеңеш катары бере кетсеңиз. Негизи күз мезгилинде же сезон алмашканда айымдарда ушундай нерсе болот деп ойлойм да. Же бар бир эле инсанда болобу билбейм. Бирок акыркы учурларда эле ушундай жакын адамым кичине ооруп калды. Ошол нерсеге капаланып, бир 3 күндөй капаланып жүрдүм окшойт. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Биз салып алдык, жаап, салатыбызды даярдай берели, анан маектеше беребиз. Биз кайгыруу, депрессия деген нерселерди сүйлөшкөнчө биздин тамагыбыз даяр болуптур. Ошон үчүн кайгыруу, депрессиянын баарын артка калтырып, жакшы тамактанып дегендей, жакшы маанайды өзүбүздүкүн өзүбүз көтөрбөсөк, биздин маанайды эч ким көтөрбөйт. Туура. Ошондуктан кайгынын баарын артка таштап эле, анан биз кайгырганда жакшы тамак жегибиз келип калат, билесизби? Ооба, туура айтасыз. Ошон үчүн табитибиз ачылып кетет. Табитибиз ачылып, жегибиз келип. Ошон үчүн депрессия көп кабылбаңыздар, анткени эми салмак кошуп алышыңыздар толук мүмкүн. Анткени сен кайгырып жатканда канча өлчөмдө жеп атканыңды дагы билбей каласың. Ошондуктан кайгырууну эч кимге сунуштабайт элем. Замандаштар, экранга жакыныраак келиңиздер. Жогоруда мынакей биз таттуудан жедик, натуралдуу кулпунайдан жасалган суусундукту иштик. Мына шишкебегибиз дагы даяр болуп калды. Азыр мынакей 1 секундда дагы салатыбыз даяр болуп калды. Учурдан пайдаланып, мен Алтынай айымга чоң рахматымды айтам. Андан тышкары мынакей Алтынай, үйүңүзгө, ата-энеңизге алып барыңыз. Кадыровдун накта майы, бул биздин Кыргызстандан чыгат. Ата мекенди көндүрүш, даамдуу жана ден соолукка зыяны жок. Сизге ылайыктуу экен. Туура тамактанууга. Чоң рахмат. Сунуштаймын. Бардык биздин дүкөндөрдөн сатып алсаңыздар болот. Анан маселен айымдар, бул майкук аппаратындагы сиздерге сунуштайт элем. Бул мына Алтынай айымдын үйүндө да бар экен. Мен абдан сүйүнүп турам. Бул аппараттын баасын сиздер азыр угуп алып чөчүшүңүздөр мүмкүн. Аппараттын баасы 139 000 сом турат экен. Бирок
рассрочка иретинде дагы 1,5 жылга алсаңыздар болот, эч кандай пайызы жок эле. Мен дагы ушул аппаратты азыр алганы турам, ай сайын айлыгыман бөлүштүрүп дегенде, анткени мен өзүмдүн ден соолугум жана балдарымдын ден соолугун ойлоймун. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө майкук ушул сонун бир мындай робот келин үйүңүздөрдө турушун сунуштаймын. Кайсыл жактан алам десеңиздер, мен сөзсүз түрдө контакттарды калтырамын. Эми келиңиздер, баардыгыбыз чогуу алтынан айым жасаган тамакты даамдап көрөлү. Келиңиз. Келиңиз, сиз баштаңыз. Келиңиз. Шишкебектен баштайсызбы? Мен кочкорлуктунда көрдүңүзбү, сразу эттен баштайын дедим да. Азиз Мурадилаев агай айтмакчы. Тилиң жутуп аласың го, мынча даамдуу. Ай, сонука. Мынча даамдуу жасайсыз, Алтынай. Токтон албай атам. Бул мен жардамчым дагы ушул даамдуу болууга аябай жардам берет да. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Баасы биринчи укканда сөзсүз түрдө айымдар чочулашы мүмкүн, бирок бул канча убакытты үнөмдөйт. Ооба. Ошон үчүн сиз ошол тамакка кеткен убактыңызды, энергияңызды башка нерсеге жеткирип, ошол жактан көбүрөөк акча тапсаңыз дагы болот. Ошондуктан бардык айымдарга мен дагы сунуштап өтөйүн. Сонун. Сизге жактыбы? Мага аябай жакты. Келиңсем, сизден тамак болду, менден ысык чай болот. Азыр чайыбыз кайнап жаткан учуру, кенен кесип, дасторконго отуруп, майыбызды алдан ары улантып, тамактанып алалы эле. Кандай дейсиз? Сөзсүз. Ошол жерден пайдаланып сизге мен рахматымды айтамын. Бизди көрүп жаткан айымдарга, замандаштарыма бир жакшы каалоо тилек айтсаңыз, программабызды жыйынтыктайлы. Чоң рахмат сизге чакырууңуз үчүн. Ушундай чакыруулардан улам азыр көптөр өзүңө мындай бир кылган ишиңдин эмгегиңдин жыйынтыгын көргөндөй болуп жакшы болот экен. Сиздей айым атайын конокко чакырып, ушундай көрсөтүүгө чакырганына чоң рахмат. Колдон келишинче өзүбүздүн даамдар менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Элибизде тынччылык эле болсун, тынччылык, аманчылык, ден соолук болсо, анан калган нерселер майкуктагы алынат дегендей. Жакшы. Бардык нерсе болот дейм. Главное ден соолук болсун, элибизде тынччылык болсун. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат Алтынай, сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик мен сизге каалаймын. Хит ырларды жаратып жүрө бериңиз. Аман болуңуз. Замандаштар, Алтыжаным Назира Бердигулова, атамдын айткан бир жакшы сөз бар да. Ден соолук жана аманчылык бардык нерсени жегет. Баарыңыздарга аманчылык жана ден соолук каалаймын. Анан агайымдын да бир жакшы сөзү бар эле, Берадор Усмановичтин, Бекбарбиевдин, душманыңды жеңем десең, көп жаша деген. Туура тамактанып, ден соолукка кам көрүп, көп жашайлы. Көп деген эми 100 жаш, 90 жаш дегендей. Көрүшкөнчө каналыма катталыңыздар, комментарий калтырып өтүңүздөр. Рахмат.